Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту эртең никеге турууну алдын алуу, зордук зомбулукка бөгөт коюу максатында уюштурулган форум Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси райондук билим берүү бөлүмүнүн колдоосу менен өткөрүлдү. Аделя Акматова Улукман Жатак лицейинде билим алат. Бул күнү жаңы муун жаркын келечек форумуна катышты. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы болду. Бизге сабак болду, зордук зомбулукка каршы видеороликтерди көрдүк. Биз Манас районунда негизи эле спорт мелдештер болуп турат. Ал ушул окуучуларды достукка, ынтымакка чакыруу максатында уюштурулуп турат. Жана ал жакта кыздар да, балдар да активдүү катышып турабыз. Жана бул Манас районунда бизде форумдар болуп турат. Ал форумда бизге эртең никеге туруу кандай кесепет зыян алып келерин, зордук зомбулук кандай зыян тийгизерин бизге маалыматтап айтып берип турушат. Мен сага ушул акча айттым беле. Өспүрүмдөрдүн келечегине бүлүк салган терс кесепеттерди алдын алууда жергиликтүү бийлик тарабынан атайын иш-чаралар иштелип чыккан. Эң башкысы сапаттуу билим менен катар тарбия маселесин көз жазымда калтыруу мүмкүн эмес. Тарбиясы жок, билимдин деле менимче кереги жок да. Ошондуктан биз тарбияга көп көңүл буруп жатабыз. Бирок жок эмес, учурларда чыгып калат. Алдын алуу иштери канчалык жүргүзүп атабыз деп, мына ушуга окшогон форумдарды, жөө жүрүштөрдү байма-бай өткөрүп жатабыз. Ошентсе да, баягы кепилдик жок экен, бала деген бала экен, ар кандай учурлар болуп кетип атат. Биз ар кандай формада иш алып барганга аракет кылабыз да. Мына бүгүнкү форумда эле ошого мисал катары бир башкача өңүттө өтөлү. Мына кечээ эле УВДда аябай көрүп келдик, өтө таасирдүү иш-чаралар өттү да. Ошондой кылып биз да аракет кылып атабыз. Форумдун алкагында өспүрүмдөр арасында терс көрүнүштөрдү алдын алуу максатында маалыматтык түшүндүрүү иш-чаралары, пикир алышуу, викториналар уюштурулуп, райондогу мектептерден келген өспүрүмдөр активдүү катышты. Мындан сырткары мыкты окуучулар чакырылып, ийгиликтери менен бөлүштү. Форумда биздин Покровка орто мектебинин 9-класстын окуучусу Мизуратбеков Бекболот бул Британ биология олимпиадасында күмүш медалды жеңип алган. Мына ушул окуучубуз дагы ушул ийгиликке кандай жетишти, өзүнүн багы олимпиаданы тапшыруунун жол жобосу, андагы мугалимдердин эмгеги, анан өзүнүн кандай даярдыктары боюнча ой бөлүштү да. Мына ушундай жаштарды көрүп, кийинки муундар өздөрүнө стимул алат деп ишенем. Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери өспүрүмдөр менен иш алып барууда. Жаш өспүрүмдөр менен иштеген ар бир аймактык тескөөчүлөр мектептер менен тыгыз байланышта. Биз ушул балдар арасында рекетчилик, эртең никеге туруу, деги эле зордук зомбулук болтурбоо максатында кылып атабыз. Күндө мектептерге чыгып атабыз, күндө эртең менен ар бир мектепке барып, балдар менен баарлашуу, беседа, лекцияларды өткөрүп, ушу алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Мектептерге да ушу ата-энелердин чогулуштарын уюштуруп атабыз, ата-энелерге да түшүндүрүп атабыз, бүт ушу алдын алуу, кылмыштуулуктун алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Кошумчалай кетсек, Манас райондук ички иштер бөлүмү өспүрүмдөр арасында терс көрүнүштөр үстүбүздөгү жылы катталбагандыгын билдирет. Бегайма Сымбаева, Нургелда Шубеков, Манас району.